Бул сабакта сиздер менен селекторлорго киришүүнү баштайбыз. Достор, эгер биздин мурунку мурун жазган CSS кодубузга көңүл бура турган болсок, бул жакта мисалы H1, H2, H3 жана ар кандай параграф же болбосо ly тегтерине кайсы бир сыпаттарды жазып өттүк. Бирок ошолор сыпаттарга көңүл бура турган болсок, ар бир элемент өзүндө мисалы font family деген сыпатты камтып турат. Кыскасы, бир эле нерсе бир нече жолу кайталанып жатат. Достор, бул өтө жакшы код болуп эсептелинбейт. Бул жаман практикалардын бири. Ошондуктан биз ушул font family дегенди бир эле жолу аныктап, аны ушул H1, H2, H3 көптөгөн элементтерге колдонгудай кылып жазышыбыз керек болот. Аны кандай кылат десеңиздер, ал үчүн биз мындайча айтканда list деп аталган ушул элементтердин тизмегин жазып чыгабыз. H1, H2, H3, H4, параграф жана ly деп туруп, тармалкашаларды ачабыз дагы. Ал жака биз ушул бардык ушул аталган элементтерге тиешелүү болгон сыпатты кат кылабыз дагы. Аны бул жерге аныктайбыз. Туура эмес болуп калды окшойт, достор. Негедир бир нерсе туура эмес кетип калды. Келиңиздер, sans serifти кат кылалык. Ctrl-X менен кылат окшойм, негедир туура эмес иштеп жатат. Ctrl-V менен вставка кылып сактай турган болсом. Достор, биздин мындайча айтканда font family'ге тиешелүү болгон стилибиз мурун кандай болсо, ошондой болуп эле калып калды. Мен дагы ушул H1 тегине тиешелүү. Келиңиздер, эми анын бардыгын ушул font family дегендин бардыгын өчүрүп чыгалык. Анан жыйынтыкты көрөлүк кандай болот экен. Эгерде мен мунун баарын өчүрүп туруп сактай турган болсом, эч кандай стиль дагы өзгөрбөйт. Анткени барыңыздар билгендей эле, биз кайсы бир тизмекти, бир нече элементтен турган тизмекти жаздык дагы, анан ошол бардык элементке тиешелүү болгон кайсы бир стилди жазып чыктык. Бул мындайча айтканда list же болбосо тизмек селектор деп аталат, достор. Кыскасы, биз ушул аркылуу кодубузду бир аз азайтып, жакшы абалга келтирип алдык. Мындай карап көрө турган болсок, баракчабызды биз бул жактан келиңиздер, ушул футерди көрүп турабыз туурабы? Футердеги информация, маалымат бул экинчи катардагы маалымат болуп эсептелинет. Ошондуктан муну мындай чоң тамга менен атайын белгилеп көрсөтүүнүн эч кандай кажети жок. Ошондуктан келиңиздер, достор, ушул футердеги элементти, биздин футерде ушул элемент жайгашкан, достор. Параграф элементинин ичинде келиңиздер 16 пиксель кылып көрсөтөлүк. Муну кандай кылабыз? Эгерде биз бул параграфты 16 пикселге которо турган болсок, балким могу жерден өзгөртүп көрсөк болот болчу. 16 пиксель деп. Бирок антелик десек, биздин үстүдөгү пикселдерибиздин мындайча айтканда өлчөмү кичик болуп калып, ошол параграфтын өлчөмү кичик болуп калып, бул биз үчүн чечим болуп эсептелинбейт. Ошондуктан келиңиздер, муну кайра эле 22 пикселге келтирелик дагы. Анан мындайча айтканда баягындай тукум селектор деген бар. Башкача айтканда, өзүнүн туунду элемент кайсы бир чоң контейнердин ичиндеги кайсы бир элементтерге кайрылыш үчүн биз мындайча айтканда тукум селектор же болбосо англис тилинен descendant селектор деп аталат. Ошону колдонсок болот. Мисалы, эгерде мен footer элементинин ичиндеги кайсы бир элементти гана стилдегим келсе, мен footerды жазам дагы, анын жанына андан кийин ошол кайсы элементти стилдегим келет, ошону жазам. Анан ал жака келиңиздер, font size деп туруп 16 пикселди берелик, достор. Сактай турган болсом, биздин мурунку баштапкы параграфтарыбыз өзүнүн мурунку өлчөмүндө калды. Болгону биз ушул бардык уктар корголгон дегенди 16 пикселге чектеп койдук. Кыскасы, ушул түрдө жазылган селектор бул тукум селектор деп аталат. Бул аркылуу биз кайсы бир элементтин ичиндеги туунду элементтерге кайрыла алабыз. Достор, да кийинки мисал, келиңиздер, биз могу биздин артикль деп аталган тегтин ичиндеги контентте Асан Усенов тарабынан даярдалды деген сөздү көрүп турабыз, достор. Эгер биз өзүбүздүн финалдык баракчабыздан карай турган болсок, Асан Усенов тарабынан даярдалды деген курсив болуп көрсөтүлүп жатат. Биз ошону кылыш үчүн келиңиздер, достор,
ушул HTML кодко көз жүгүртө турган болсок, бул Асан Усенов деген текст өзү header деген элементтин ичинде жайгашкан экен. Header деген бул жердеги элементтин ичинде жайгашкан экен. Келиңиздер, ушул header элементтин ичиндеги аталган параграфка кайрылып, аны курсив кылып стилдейлик. Аны үчүн биз билебиз, кайсы бир элементти жазабыз дагы, мындайча айтканда блок элементти. Андан кийин анын ичине туунду элементин көрсөтүп, ал селектордон кийин анан мисалы font family деген сыпат аркылуу, italic деген маанини берүү аркылуу, font family эмес достор, font style болчу, туура эмес жазып алыптырмын. Италикка алмаштырабыз да сактай турган болсок, ушундай абалга келип көрсөтүлөт. Эми достор, бизде дагы бир мындай случай, мындайча айтканда учур болуп калды дейлик. Бизде деген HTML коддо эки header бар туурабы? Бирөө article тегинин ичиндеги, ошонун деңгээлиндеги header, ал эми дагы үстүнкү деңгээлде баягындай глобалдык header деген биздин элементибиз бар. Ошол body'нин ичиндеги. Анан кайсы бир себептерден улам мен бул жака бир параграфты киргиздим деп коелук. Аны келиңиздер тест параграф деп атап коеюн. Анан мен аны сактай турган болсом, ал дагы көрдүңүздөрбү италик болуп, курсивке айланып көргөзүлүп калды. А бирок мен муну италик болушун каалабайм. Ошондуктан менде ушул маселени чечүү талап кылынып калат. Ошондуктан келиңиздер, бул жакта төмөндөгүдөй чечимди кылсак болот, чечимди мындайча айтканда колдонсок болот. Биз билебиз, ушул header, Асан Усенов деген ушул сөз жазылган элемент өзү article'дин ичиндеги header'де турат туурабы? Ошондуктан мен бул жака article деп туруп, кечиресиздер, header анан p деп туруп кайрыла турган болсом, мен ушул Асан Усенов деген эле параграфка кайрылам дагы, үстүнкүсүнө кайрылбайм. Ошондуктан тест параграф деген өзүнүн ордуна келип калат. Бирок достор, бул негизи абдан жакшы ыкмалардын бири болуп эсептелинбейт. Бул жаман практика болуп эсептелинет. Анткени биз CSS кодубуздун ичинде HTML'дын структурасын мындайча айтканда ошого көз каранды болуп баштап атабыз да. Элестетиңиз, кийин биздин HTML кодубуз өзгөрө турган болсо, же кайсы бир татаал элементтер келе турган болсо, биз өзүбүздүн CSS кодубузду дагы оңдоп түзөп, мындайча айтканда убактыбызды кетирип, көптөгөн каталарды кылышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мындайча айтканда программалоодо дайыма ушул кайсы бир бөлүктөр бири-биринен болушунча көз каранды болгон жакшы. Анткени HTML'да кайсы бир көп өзгөртүү болгондо, ал өзгөртүүнүн натыйжасында CSS код мындайча айтканда көп өзгөртүүгө учурабыш керек. Ошондой нерсеге умтулуш керек программалоодо. Азыр биз жазгандай абал, биз мындайча айтканда HTML'дын структурасына мындай өзүбүздү көз каранды кылып атабыз. Анткени биз билебиз, анын article бар, article'дин ичинде header бар, header'дин ичинде pixel бар. Анан кийин биз дагы бул жака бир кайсы бир блокту кошо турган болсок, HTML коддо, биз CSS'тен дагы анын бардыгын мындайча айтканда оңдошубуз керек болуп калат. Ошондуктан достор, мындай ойлонуп көрсөк, кайсы бир аттарды мисалы элементтерге берип, балким ошол аттар аркылуу аларга кайрылып, аларды стилдөө жакшы болотпу деген ой келиши мүмкүн сиздерге. Чындап айтканда ошондой ой жакшы, жана ошол ойду канааттандыра турган дагы CSS'те ыкмалар бар. Башкача айтканда, биз элементтерге кайсы бир аттарды берип, ошолор аркылуу мындайча айтканда ошолорду селектор катары колдонуп, элементтерге кайрылсак болот. Буюрса биз ушуну кийинки сабакта карап өтмөкчүбүз.